Малды сыртка экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Кыргызстандан ири мүйүздүү малды, жылкыны жана майда жандыктарды сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Мындай чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, эттин баасын турукташтыруу максатында кабыл алынды. Ал эми мелдештерге катышуу үчүн даярдалган жылкылар чет мамлекеттерге, эл аралык уюмдарга же айрым адамдарга белекке берилүүчү жылкылар чыгарыла берет. 11 августтан тарта өлкөдө эттин баасына 3 айга мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы эттин баасын бекитип, Бишкекте 1 килограмм уйдун эти 680 сомдон, койдун эти 670 сомдон кымбат болбошу керек деп белгилеген. Ош шаарында уй жана койдун эти 680 сомдон ашпашы керек. Калган аймактарда эт 620-690 сомго чейин деп белгиленген. 20 августта Эл чарба министринин орун басары, ветеринардык кызматтын жетекчиси баш болгон бир катар кызматкер, мал жандыкты сыртка экспорткоодо ортомчу болгон делген адамдар кармалган. Алар малды чет өлкөгө сатууда коррупциялык схема уюштуруп, бул эттин кымбатташына алып келген. Жыл башынан бери Кыргызстандан 30,5 миң бодо мал, 31,7 миң майда мүйүздүү мал, 1,5 миң жылкы экспорттолгон.